Кыргыздын укура-баалуулуктарын элибизге кеңири жайылтуу максатын көздөгөн Кыргыз таануу долбоору 3 күндөн бери Кыргыздын кереметтүү Аларча жаратылыш паркында өтүп жатат. Муну ошентип 4-күндүн таң атты. Бүгүн катышуучулар таймашпайт. Кереметтүү тоо койнунда шаркырап аккан суунун коштоосунда Кыргыздын улуттук оюндарын ойношуп, комуздун коштоосундагы мукамырларга күбө болушмакчы. Кыргыз таануу долбоорунун катышуучу топтору боз үй тигип, боз үйдүн ар бир жабдылышы менен жакындан таанышышты. Бул Кыргызстан долбоору мага абдан жакты. Бул Кыргызстан долбооруна башынан ушу агайлар келе баштаганда эле кызыга баштагам. Ушу Кыргызстан долбоору аркылуу мен өзүмө көп нерсе, көп билим биле алдым. Мындай санап берсек, мен баштан эле боз үй тиккенди билбечимин. Боз үй кандай эмнелерден турат экенин да билген эмесмин. Ушу долбоорго катышкандан баштап мен боз үйдү өзүм да тигип, ат жабдыктар, атты окуганда үйрөндүм. Ошо көп нерсе үйрөнүп, билим алып жатам. Андан соң Кыргыздын улуттук аспаптарынын коштоосундагы бир нече күүлөрдү угуп, аспаптардын жасалышы боюнча сабак алышты. Бизге биринчи көрсөткөн комуз болду. Комуз өнөрчүлүгүн көрсөттү. Мен өзүм да абдан комузга кызыгам. Кызыгып өзүмдүн кийин суроолорумду берип, өзүм тереңдигин билдирип алдым. Мырзалар кой союп, устукан тартып, ат токуганды үйрөнүп, сынактан өтүшсө, кыздар Кыргыздын улуттук суусундуктарын даярдоо ыкмасын жон терисинен өткөрүп, үйрөнүп, дастаркон жаюу адебин мыкты өздөштүрүп алышты десек да болот. Не ойнотосуңар? Мен силерге суроо берейин дедим эле. Кыргыз таануу долбооруна катышып жатканыңарга мынакей 3 күндүн жүзү болуп калды. Силерге бул долбоор кандай таасирин тийгизип жатат? Бул Кыргызстан долбооруна биз негизинен 8-февралдан бери катышып келатабыз. Бирок бул биздин экинчи баскычыбыз. Кыргызстан долбоор бизге эң сонун мыкты баягы эмоцияларды, жаңы үйрөнүүлөрдү баягы көрүп, билип, кармап, жытын көрүп, даамынан бери сезип жүрөт. Кыздардын саны жагынан эң аз силер болдуңар. Ошентсе да бул ийгиликке жетип жатасыңар. Мунун сыры эмнеде? Эми бул сыр деле эмес, аз болсо да саз болуп, чындыктыбызды коюп, болгон аракетибизди күчтөп, калган топтор менен таймашканга аракетте болуп атабыз. Буга чейин Кыргыздын салт санасын, үрп адатына кызыкмар беле? Кызыгып келгенбиз, бирок бизге антип эч ким үйрөтөргө адам жок болгон. Бул Кыргызстандын долбоору аябай жакшы болуп, бизди ушуларга үйрөтүп жатат. Ошого биз аябай кубанычтабыз. Бул долбоордун кандай пайдалуу жагын ала алдыңар? Пайдалуу жагы аябай көп. Мисалы, буга чейин биз жашап жүргөндө жөн эле кыргыз болуп жашай берчүк. Ал эми азыр деген, мисалы, башка чет өлкөдөн бирөө келип, силер кыргызсыңар, эмнеңер менен мактана аласыңар дегенде, биз тайманбастан туруп болгон билимибизди аларга төкпөй чачпай айтып бергенге даярбыз да. Кыргыз экенибизди эми далилдеп бере алабыз. Бүгүн катышуучулар демейдегидей топ-топко бөлүнүп, эч кандай таймаш курбастан 3 топ тең бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ички биримдигин сакташып, жөн гана Кыргыздын улуттук оюндарын ойношуп, көңүл ачышмакчы. Кыргыз баласы үчүн каада салтты билүү канчалык деңгээлде маанилүү? Өзүңүз тууралуу айтыңыз. Азыркы маалда бизге абдан эле керек. Себеби көбүнчөсү азыркы жаштар деген кандай десем унутуп баратышат. Орусча болуп баратышат. Азыр бизге керек.
Себеби деген биз да карыбыз, биздин бала чакабыз да биз билбей калсак, биздин бала чакабыз андан дагы беришпедер билбей калышат. Ошол үчүн азыркы маалда биз илгерки салттарыбызды сактап калышыбыз керек. Аркан тартышта коомдук биринчи каналдын кадр сыртында иштеп жаткан кызматкерлери Багдөлөт коомунун ишкерлери менен биригип, жалпы окуучулар менен күч сынашты. Биринчи таймашта окуучулар жеңип алса, экинчи таймашта эки тараптын катуу намыстанып тартышып жаткандыктан аркан үзүлүп кетип, эки тарап тең-тең болуп калышты. Бул долбоордун өзгөрүүлөрү эле бул ушул долбоордун мындан ары өнүгүп, бир гана ушул шаардын тегерегинде эмес, бүткүл республиканын булуң бурчуна чейин тарап, мындай иш-чаралар көбүрөөк өткөрүлсө деген тилектерибиз бар. Абдан сүйүнөм. Мен бул долбоорго катышып, абдан көп нерсени билдим, үйрөндүм. Мен такыр өкүнбөйм. Аркан тартышкан соң балдар Кыргыздын улуттук оодарыш оюнун ойношту. Андан соң Кыргыздын кызыктуу оюну чака чапмайга кезек келди. Байрактай тургун желбиреп, бактылуу күн келип, жалпыбыз бирге халалы, жарыктык деген желеп. Бар бол кыргызымын, жаштары, айдай ачык болсун асманы, талбай алакадан таштары. Карманы болом элимдин, баары колуман келет, эңсеп жүргөн максаттарга умтулсам күчүм жетет. Бар бол кыргызымын, жаштары, айдай ачык болсун асманы, талбай алакадан таштары. Aldıdan kötü gelecek gelin, akılga üyrek gelip izleyin. Atıl bolgun mekenim negen, uğran bol alga önögön. Oyun yaşlar erkinlik verbe, oyun yaşlar erkinlik sende. Çalkoluk menen erkinlikti cengbe, yaşonun jakşı uağı bizde. Var bol kırgızımın yaşları, ayday açık bolsun asmanı, talbay alakadan taşları. Var bol kırgızımın yaşları, ayday açık bolsun asmanı, talbay alakadan taşları. Canımda kızlar oynup yattı şan, erkeklerin çoğu düşüp bizden doğru yattı şan. Şaman eken kızlar, şaman eken
катышуучулар оюндун кызыгына батып көгүн ачкан соң өнөр казынасына кезек келип жетти. Кутмандуу кечиңер менен кымбаттуу биздин балдар, кыздар. Мына кезек келип жетти. Өнөр казынасынын 3-чү бөлүгүнө келдик дагы. Бүгүн биз ошо кыргыздын улуу касиеттеринин, улуу өнөрлөрүнүн бири болгон ушу төкмөлүк акындык өнөрүнө арнамакчыбыз. Ал үчүн биз бүгүн сиздер менен кездешүүгө ушу кыргыздын белгилүү төкмө акындарын бияка чакырып келдик элек. Алдыңыздарда Мамел Исраилов агайыбыз жана Максат Кулуев акындарды кош алыңыздар. Ассаламу алейкум. Кыргызда айтмакчы арбаңыздар деп ансыгандай мынакей ушул кадыр түндө ушу балдар менен жаштар менен биргеликте олтурганыбызга биз да абдан кубанычтабыз. Баягы мына 3 күндөн бери ушу кыргыз тааны боюнча кыргыздын үрп адатын, каада салтын үйрөнүп жаткан экенсиздер. Бүгүн мына биз менен чогуу ушул акынчылык өнөрдүн, бул акын деген эмне, акынчылык өнөр деген эмне, ошол тууралуу бүгүн мынакей сиздерге бир маалымат берген олтурабыз. Бул сөздү кадырлаган, ушеки өнөрдү кадырлап келген биздин кыргыз элибиз. Илгертеден ушеки баягы көсөмдөр манас айтканда, көз салат манас асманда, кайдыгер болбо кыргызым касиет келе жатканда деп ушул манасчылык өнөр менен бул төкмөчүлүк өнөр бул баягы куштун эки канатындай бир киндиктеш деп коебузбу, ошондой бир улуу өнөрлөрдүн бири да. Бүгүнкү күнү ушул дүйнөгө кыргызды кыргыз кылып таанытып олтурган, кыргыз элине бир руханий байлыкты берип олтурган, касиеттүү бир улуу күч менен келип олтурган кыргыздын бир улуу жөрөлгөсү, кыргыздын бир көөнөрбөс байлыгы десек дагы жаңылышпайбыз да. Анан кийин ушуга ынтызар болуп, конт коюп, ушул 3 команда болуп бөлүнүшүп, өздөрүнчө бир конкурс сыяктуу кылып мына өткөрүнүп атканына бүгүн биз мына күбө болуп олтурабыз. Кыргыздын бир жакшы макалы бар, баягы баланын билеги ооруса, эненин жүрөгү ооруйт деп. Ансыгандай бул кыргыздын эртеңки күнү кандай болот, балдардын аң сезими кандай болот деген бир опуталдуу күнгө туш келип калдык элек. Мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейлик. Бүгүнкү күнү балдар ушул манас тааны боюнча, төкмөлүк өнөрдү тааны боюнча, кыргыздын үрп адатын, каада салтын тааны боюнча мынакей кызыктар болуп атканына мен абдан кубанычтамын. Эми кыргыздын ушул улуу өнөр болгон акынчылык өнөргө азыр кайрыла турган болсок, мынакей баягы Амантай досубуздун бир кошуп кеткен жери бар. Манасчы чыккан Кыргызстан жамакчы кантип чыкпасын деп. Бул эми бул улуу өнөр кыргыздын канына, жанына сиңип калгандыгы үчүн башка дүйнө жүзүндө бир дагы элде мындай жамакчылык, төкмөчүлүк өнөр жок экен да. Бир ушул биздин кыргыз менен казак элинде төкмөчүлүк өнөр, ошо акынчылык өнөр бүгүнкү күнгө чейин уланып келе жатат да. Айтсак мынакей сөздүн касиетин баягы Шайлообек Дүйшеевдин бир жазган ыры бар. Тарых менен тагдырды кессең болот, тарых менен ташты да эссең болот. Тарыксыз калк таптакыр, тамырсыз калк, тарыксыз калк жер менен жексен болот деп. Бүгүнкү күнү тарыхыбызга кайрылбасак, эртеңки элибиздин кандай келечеги кандай болот деген да бир ойго кетебиз да. Кыргыздын акынчылык өнөрү түгөнбөсүнө мына өзүңөр күбө болуп атасыңар, канчалаган жаш акындарыбыз чыгып атат. Эми улуу акындарга кайрыла турган болсок, мынакей тетиге Калыгул Арыстанбектен баштап эле айтайынчы мына. Мына Арыстанбек ушул бала кезинде, Тестиер бала кезинде ушул Кокон хандыгында
атасы туткунга түшүп калган учурда ушул төкмөлүк акындын күчү менен атасын ошо туткундан бошотуп келип отурат да. Мына бүгүнкү күнү Айтыш республикалык Айтыш коомду уюшулду. Мынакей 10 жылдан ашып калды. Мына бүгүнкү күнү ошол жерден мына өзүңөргө окшогон жаш балдар дагы тарбияланып мынакей тай күлүктөр чыгып атат да азыр. Бүгүнкү күнү мынакей акындардын саны дагы арбып бараткан учуру. Мына Кудай буйрса ушу силердин араңарда дагы мүмкүн ушундай бир тай күлүктөр арасына кошулуп калгысы бардыр деген чоң үмүттөбүз да. Мынакей биздин айылдан, шаардан келген жаш балдарыбыз накта кыргыз болуп ушул жерде көздөрүнөн, өңдөрүнөн, жүздөрүнөн байкалып атат. Биз келип ушул бир күн кечке жүрүү арасынан байкап атабыз. Баарынын башында калпагы бар, кыздардын башында жолугу бар. Саламдашкандары, амандашкандары, чайды, кымызды сунгандары, мынтип ыйба кылып тургандары, бүт баары ушунчалык жүрөктү жылыткан иш болду. Эски акындардын кебинен баштап бир кезекте ушул Калыгул Олия атанган, даанышман атанган Калыгул Байул атабыздын жаштарга калтырып кеткен насааты жаштар сиздер үчүн. Жаса жамгырды жөрүлөп, жерге жагат турбайбы, жакшы чыккан азамат элге жагат турбайбы, кызыл кыялдар, кыргыйталган уялдар, жакшы заман келгенде жаштар бизди кубалдар, өңү сарын көзү көк, орус чыгат деп айткан, миң түтүнгө бир киши болуш чыгат деп айткан, узун чөптүн баарысын оруп чыгат деп айткан, кыска чөптүн баарысын коруп чыгат деп айткан, бара заманна кыйын болот ошондо, эсеп кылып мал алган тыйын чыгат ошондо, алдырбастан жулдурбас аяр болот ошолдор, алдым жуттум иштерге даяр болот ошолор, түн ичинде уктабас баатыр болот ошолор, бисмилданы билбеген капыр болот ошолор, кыйкырганың бел ашпай үн кыскарган бир заман, кылсаң жумуш бүтпөгөн күн кыскарган бир заман, жатып уйкун канбаган түн кыскарган бир заман, орозо намаз окулбай дин кыскарган бир заман, биздер жүргөн тар заман, анан келет зар заман, зар замандын кишиси башка болот деп айткан, адеби жок сүйлөгөн кашка болот деп айткан, конушуна чөп чыкпай ташка конот деп айткан, элдин бүрдүн азайып ачка болот деп айткан, мал азайып арымдап жакыр болот деп айткан, аганын сөзүн ин укпай чагым болот деп айткан, биринин сөзүн бир укпай жайыл болот деп айткан, капыр менен аралаш айыл конот деп айткан. Бара замана кыйын болот ошондо, эсеп кылып мал алган тыйын чыгат ошондо, акыр заман адамы жакшы болот жамана, анык душман сезесиң ал пештеген балана, сөздүн кетет кадыры, элдин кетет сабыры, мал улаңдап жут болот, маңгилерге кут конот, үч адамдын бирөөсү олуя болуп сөз айтат, туугандар бирок акыл жетпей кеп айтат, боло турган жигиттин жүрөгүндөн оту бар, тамды тешер уурунун сабы кыска чоту бар, аргымак мойнун ок кезет, азамат мойнун жок кезет, аргымактын азганы аркы терки басканы, азаматтын азганы азапка башы батканы, аргымакта жал жок деп жолго таштап кетпеңер, азаматта мал жок деп жолго таштап кетпеңер, өзөндү сууга тал бүтөт, өлбөгөн кулга мал бүтөт, мал бүткөн чөң иш өтөт, агайыны дос өтөт, куурай чыкпас куу такыр, куурай чыгып бергенде кулун чурка
сулап өт албайт. Мал жыйылгыс куу жакыр, мал жыйылып бүткөндө айдап журтка жете албайт. Жаман атты буйга мин, түнөп калган уйга мин, чалма чалып сууга мин, ишенимди жакшатты көтөрүлгөн тууга мин, кулак тунган чууга мин. Атың күлүк болгон соң, аштан тойдон калган соң, күлүктүгү пайда, алганың сулуу болгон соң, аркырап беттен алган соң, сулуулугуңа не пайда. Бул дүйнөдө не карып, айтылбай калган бөз карып, кадырын жеңең билбесе, бойго жеткен кыз карып, эл жакалай конбосо, бетегелүү бел карып. Казөрдөгү болбосоң, айдыңың чалкар көл карып, улугуң адил болбосо, убара тарта тел карып. Жалтаңдын башың соо болот, жаман менен дос болсоң, акыры бир күн тоо болот. Жакшы менен дос болсоң, өлгү чөктү куш салат. Жаман менен дос болсоң, баягымды бергин деп, 2 айдан кийин муш салат. Кетсе дөөлөт башыңдан, келмеги кыйын алгайтып, келе деп берсе бересиң, кейтет жанды саргайтып. Чырпыгың сынса талыңдан чынар болбой талгайтып, чындап ажал келгенде чыккан жан келбей талгайтып. Өткөн өмүр учкан куш колуңа кунбой тең алгайтып. Жигиттерге кыз жакшы, мүнүшкөргө куш жакшы, тил албаган жаманга акыл сөздөн муш жакшы. Бул дүйнөдө нур жакшы, булбулдарга гүл жакшы. Алыс сапар жол жүрсөң, асемди жоргоң ат жакшы. Окусаң билим үйрөнүп, орунду жазган кат жакшы. Сараңдардын миңинден жалгызда болсо март жакшы. Кеби жаманын катындан кел турган дарт жакшы. Мөмөсү жок дарактан жапайы чыккан тал жакшы. Балбан болсоң жердей бол, барын чыдап көтөргөн, таза болсоң суудай бол. Ошол бардыгын жууп кетиргени деп Калыгул атабыз айткан экен. Мындан да көп бир далай нерсени айткан. Эми кезекти ушул Мамел агабызга берели. Мамел менен максаттай акындар болдук коногуң. Баятан баштап олтурдук биз бабалардындай жомогун. Эми узагыраак ырдабай кыска мен айтып жыйынтыктап той коёюн. Тең улуу биздин кыргыздай тарыхыбызды билбесек, кала тоодой мынакей төрүбүздү дой билбесек, 2 күн кечкен айтышкан манасыбызды билбесек, 6 күн ырдаса чарчабас акыныбызды дой билбесек, жаныбызда жан курбу жакыныбызды дой билбесек, андан амантай досум айткандай керегиң эмне тилбезеп. Мынаке кыргыздын ушул өргөсүн тиккенди дагы билгиле, чечкенди дагы билгиле, кыргыздын асыл сууларын кечкенди дагы билгиле, айтылган асыл сөздөрдү сезгенди дагы билгиле. Аргымак атты өзүңөр токуп мингенди дагы билгиле, ата журт асыл жериңди сүйгөндү дагы билгиле. Жүрөгүңөрдө толгон бир намысыңарды дой билгиле, аргымактай чуркаган арымыңарды билгиле. Мынаке кадыр түндө баарыбыз чогулуп тургандой чагыбыз, ачыла берсин балдарым, ачылсын таалай багыбыз. Мына борбору болуп турган кез Бишкектей асыл шаарыбыз. Киргиз болуп кетпестен кыргыз болуп жүргүлө, акындардын айтканын балдарым көңүлүңөргө түйгүлө. Ата энени кандай сүйсөңөр ушул асыл жерди да ошондой сүйгүлө. Жана жогорудан айтып кеткендей, бул кош канаттай манасчы
төкмөлөр дагы бир болот. Ырдап турса түгөнбөскөн өрбөгөндөй тил болот. Ала тоонуң ардайым атыр жыттуу күл болот. Мукамдуу кыргыз элинде мукамдуу далай үн болот. Эми кагылайын туугандар ушуну менен дой бүтөлүк. Кыргыздай болгон калкыбыз кетсе экен деймин түзөлүп. Мынакей очоктун жанган отундай жанып турсун кыргызым. Дариядай деңиздей агып турсун кыргызым. Жамандык эмес жакшыга барып турсун кыргызым. Улуулардан сөздөрүм балдар алып турсундой кыргызым. Санагандай асманда жылдыздарды ардайым санагандай бололу. Улуу кыргыз элимди түп-түз дайым балдарым карагандай бололу. Намысына эл журттун жарагандай бололу. Жакшылыкты көп кылып жамандыкты коелу. Эми баятам бериң айтышып, далай кептердин олтого салдык көрүнөт. Эмин ушуну менен аяктап үйгө кетсек жөнүрөк. Мына кымызда күтүп жатпайбы, тиякта сабада кымыз көбүрөт. Ырыскысы кыргыздын түгөнбөйт дайым төгүлөт. Мына моңо турайган кыздардын кыр көрүм чачың өрүлөт. Кыргыздын асыл сапатын балдар уккула дайым көбүрөк. Эмин ушуну менен күт бүтөлө, экөөбүз жолго түшөлө. Балдарымдын ардайым жайнай берсин түзөңө. Кырчындай болгон балдардын келечеги дой алдыда. Намысына жараган жакшылардан болгула. Максатым айтып кеткендей баатырлардан болгула. Камчыга сок сап кыргыздын жигиттери болгула. Анан караңгыда бүлбүл жанып турган ошол биликтери болгуле. Ошентип Аларча жаратылыш паркында өтүп жаткан кыргыз таануу долбоорунун көрсөтмө билим баскычынын 4-күнү соңуна чыкты. Бүгүн долбоордун 2 баскычынын акыркы чечүүчү күнү. Демек бардык окуучулардын оюнда жеңиш кайсы тарапка ойт деген табышмактуу суроо турду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр 3 топтун мүчөлөрү боз үйдү чечүү жана боз үйдү жыйноо боюнча сынак болмокчу. Ошо сынакка кайсы топ кандай катышат, кайсы топ ылдамдык менен бүтөт жана кайсы топ боз үй чечүүнүн жана жыйноонун эрежелерин мыкты билет. Аны таймаштан силер менен биз чогуу көрмөкчүбүз. Азыр биз ушул сынактын эреже тартибин кыскача түшүндүрүп берем. Анан ошо боюнча иш баштайлы. Эң биринчи өзгөчөлүк ар бир топ өзүнүн боз үйүн өздөрү чечет, бирок мугалимдериңер башка топторго бөлүнүп кетишет. Демек, мисалы Барчын тобуна Асыл Кейжинин бир мугалими, анан Мурас тобунун бир мугалими келип силерге кошулат. Ал эми ошентип калган мугалимдер ошентип өзгөрөт. Мунун себеби боз үйдү силер өзүңөр тигип атканда көргөнсүңөр, билгенсиңер, иретин, тартибин, кандай кылат, анан жыйнаганда да кандай, анткени баары жыйналган орундан алып келгенсиңер. Ошентип чечип, жыйнап, баарын эрежеси менен жасайсыңар. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик каалайлы дагы ишке кирише берели. Андан керегенде 4 канатын өзүнчө чогултуп, 3 кылып, 2 жана ошондо мындай бери тартып. Биринчи биян алабыз. Анан чечип туруп, тиянан алып. Мына эң башында Баштадык.
Балдар келе жерге түшүп эле жана бүткөчү. Эң кармалар жерге түшүрмөй. Алба бактыртма. Üstünde bir utoz da. Otur otur. Oturбайсыңбыз бирок. Молда. Ортосуна келди. Жок, отур. Турду калгандан кийин, анан кийин улуктар бошоп түтүп кутуп турат. А биз болсо уландан баштабыз. Жок, тескеричи муну арырак. Belini alıp kesip. 뭐 내가 잘하고 있어. Saçma. Kaldattık bunu. Yapacak bakayım. Evet, bu da türler bitti. Bunlar özlüyorum. Kollarına sıçı olmalı. Qanday o'rib Акыркы сынак бул боз үй чечүү сынагы эле. Ушул сынакта негизи ар бир топ өзүнүн абдан жакшы билимин көрсөтүштү. Анткени боз үй тиккенине ошонун баары эске түйүлүп, анан чечүүдө баары колдонулду. Бирок бирден экиден аз кемчилик болду. Азыр биз ошол кемчиликтерди атап, ошону менен биринчи, экинчи, үчүнчү орунду белгилейли. Эмесе боз үй чечүү сынагында төрдөн баштасак, башынан барчын тобу бир ката кетирди, бир кемчилик болду. Булардын катачылыгы эмнеде? Кереге чалгыч босогодон чечилип, анан жийналды да. Бул туура эмес. Бул катачылыгын бул топ өзүнүн мойнуна алды, билет. Андан кийин ки боз үй асыл KG тобунун боз үйүн чечүүдө бул топ 3 жаңылыштык кетирди. Биринчиси,
канат чий босогодон чечилип баштады. Бул туура эмес. Экинчиден, ошол эле канат чий кайра тескери оролду. Чийди тескери орогону менен бул кайра кийин боз үй тигүүдө кошумча дагы бир жумушту талап кылат да, ошон үчүн чийди чечип атканда туура орош керек. Анан үчүнчү катачылыгы бул эшик чий тескери оролуп калды. Бул дагы ошо канат чий сыяктуу эле боз үй тигип атканда дароо даяр болгондой болуп оролуш керек эле. Ошон менен асыл KG 3 ката кетирди. Ал эми Мурас тобуна келсек, бул топ бир ката кетирди. Эшик чий тескери оролду. Бул топ өзүнүн ушул катачылыгын моюнга алышты. Анан дагы бир ката деп эсептебейбиз, бирок мындай жаңылыштык болду. Бул топту кереге чалгыч босогодон чечилип баштаганда кайра топтун мүчөлөрү туурасын тапты дароо эле. Бирок баягы топтун өз ара топ иши чала болгондуктан бири-бирин укпай, баары бир деле босогодон чечилип баштаган кереге чалгыч ошол жактан оролуп кетти. Бул жерде силерге биз жөн эле баягы эскертүү иретинде топ ичинде иштегенде бири-бириңердин сөзүңөрдү угуп, баягы топ менен иштегенде үйрөнүш керек да. Биринчи орунга Барчин тобу, экинчи орунда Мурас тобу, ал эми үчүнчү орунга Асыл KG болду. Эми жалпы жыйынтык чыгарууда биз мындай ыкма колдондук. Ар бир сынактын биринчи орунуна биз 5 деген упай берип атабыз, экинчи орунда 4 деген упай, 4 упай, үчүнчү орунда 3 упай. Ошону менен жалпы упайларды санай келгенде бизде жалпы жыйынтык чыгарылды. Бирок жалпы жыйынтык чыгараардан мурун биз дагы бир өзгөчөлүктү баса белгилеп кеткибиз келди. Биз ошону туура деп таптык. Эки топ бир чоң өзгөчөлүктү көрсөттү. Ушул биздин долбоорубуздун экинчи баскычында. Ал эмне деген өзгөчөлүк? Эң биринчиси бул Асыл KG тобу. Ушул топко өзгөчө даярдык менен келип, өздөрүнүн мээнет эмгеги менен жанагындай төш белгилерин даярдап келишиптир. Бул өзгөчөлүк үчүн биз бир упай кошобуз. Ал эми дагы бир өзгөчөлүк болду, бул Мурас тобунда. Бул өзгөчөлүк кыздардын дастаркон жайуу сынагында болду. Кыздар дастаркон жаюуда Манас дүйнөсүнө кайрылышып, ошол жерден Манастын эн тамгасын элеси менен дастаркон жайып, ошол Манастын сөзү менен баштап меймандарын тосуп алышты, тосуп жакшынакай көздашты. Ошол өзгөчөлүк үчүн Мурас тобуна дагы бир упай кошулат. Эми жалпы жыйынтык мындай болуп атат. Бардык сынактардын упайларын топтоп, жалпы жыйынтык боюнча Асыл KG тобу 24 упай топтоду. Мурас тобу 25 упай топтоду. Ал эми саны аз болсо да бирок саздыгын көрсөткөн Барчин тобу 26 упай топтоду. Азаматсыңар. Бул экинчи көрсөтмө билим баскычында силердин топтогон упайыңар менен токтолбойт. Анткени алдыда дагы 3-чү баскыч бар долбоордун. Бул таймаш баскычында негизги билимиңер ошол жерден сыналат дагы. Бул топтогон упайларыңар эске алынат, бирок алдыда дагы убакыт бар, алдыда дагы чоң мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн жакшылап даярдангыла, дагы окугула, дагы тереңдеткиле билимиңерди. Ошону менен буюрса 3-чү баскычка кезигишкенге чейин аман калыңыздар. Кыргыз болгону, кыргыз атка конгону. Өз тарыхын билип келсе да, кийинки муунга кандайдыр бир деңгээлде күмүш сырга болбогону чоң кемчилик. Ал эми өзүңүздөр күбө болуп тургандай, бүгүнкү муун көрөңгөлүү кыргыз экендигин, бийик маданиятка эгедир улуу эл экендигин көкүрөгү менен туюп, жүрөгү менен кабыл алып отурат. Кыргызстандын долбоорунун экинчи баскычынан ар бир кыргыз баласы жана ошондой эле таймаш куруучулары кыргыздын көөнөрбөс мурасын, каада салтын билбегенин билип, туйбаганын жүрөгүнө туюп алды деген негизде бул таймашты, бул Кыргызстандын теле долбоорун аяктамакчыбыз. Кийинки теле долбоордон көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар.
сакталган урпактарынын мурасына калган уңгу сөздөн кеп салган байыртан мекен үчүн күйгөн эрманастен улубуз байырлап ата журтун сүйгөн жоголбосун уңгубуз кан майданга да төшүн тосуп барган кайра тартпай душмандан калкым үчүн деп чагылгандай жанган кайратынан жанбаган ай Кыргызстаным сенин ачык болсун асманың элимде сактаган мекенин азаматтың аскары Кыргыз эли кең пейилден кереметтүү жерден ырыс береке берген мекенин өргүндөй бир кылымдарга акалбагы асманга тийип ала тодой бийик өргүндөй бир кылымдарга ынтымак болсо биз жеңебиз барын ыйманыңды сактагын биригибиз иримдикке барын бир борунду устатпагын жараткан бейпил жашоо берсин тынчтык болуп элимде жаңаткан таң нурунан келсин береке кут жериме Кыргыз эли кең пейилден кереметтүү жерден ырыс береке берген мекенин өргүндөй бир кылымдарга акалбагы асманга тийип ала тодой бийик өргүндөй бир кылымдарга Оюн күлкү, жеңүү, жеңилүү ызасы, кубаныч, намыс менен коштолгон бул күндөр да артта калып, окуучулар өз үйлөрүнө сапар алышат. 1, 2, 3.